Birbirine yüzge qanday söz aytsak жарышат. Себеби ал ошондой сөзгө татыктуу жигит. Бүгүн 6 миллион ел өзүнүн жүрөгүндө, өзүнүн көкүрөгүндө аза күтүүнү жарыялады. Бүгүн 6 миллион ел Элмирбек уулун эстеп жылдын 2020-жылдын 20-апрелинде дүйнө салып отурат. Бул дата акыркы ошол кербендин акыркы кербен улап келаткан, күчтүү улап келаткан залкарларыбыздын бири Элмирбек Иманалиев экендигин баарыбыз туюп турабыз. Мына бүгүн социалдык сеттерди караңыз. Кыргыздын бардыгы ыйлап атат. Кыргыздын бардыгы арманга батып атат. Кыргыздын бардыгын көз жашы көрдөй болуп турат. Себеби ушул элебиз биздин кыргыздын улуулугун тактаган, кыргыздын атын даңтаган, кыргызды көкөлөткөн, кыргызды даңтаган. Ошол анын күчү сөзүндө, оюнда, обонда. Элмирбек көп кырлуу талант, акын, манасчы, обончу, төк акын, актандай акын. Мен ушул Элмирбектин 3 күндөн бери ушул жазган ырларын окуйм. Ушунчалык ойлору бийик, ушунчалык терең, ушунчалык мазмундуу, ушунчалык жүрөктөн чыккан. Өзүнүн тагдырын өзү жазып койгондой ушундай тагдырдын ырлар экен. Бул мындай акын, мындай ички дүйнөсү терең акын бизде чанда кездешет. Ошо чанда кездешсе дагы ошол чанда кездешкендин бири Элмирбек эмес. Акындыгы, төк акындыгы боюнча эч кимди алдыга салган эмес. Эч кимди алдыга салган эмес. Сөздүн тулпары, сөздүн күлүгү, ойдун күлүгү Элмирбек эмес. Сөзүндө, ойда, сөзүндө улуу философия бар. Сөздү жөнелүү сөз деп айтчу эмес, бул сөздүн баркын, кадырын, кыраатын келтирип туруп айткандыгы ушунчалык биздин жүрөгүбүздө турат. Биз бүгүн жалпы кыргыз эли чын сөздүн чыныгы маанисинде улуулугубузду акыркы сапарга узатып атабыз. Элмирбек барар жериң бейиш болсун, топурагың торпо болсун. Сени ошол дүйнөдө атаң Эшмамбет, Алаң Токтогул, кыргыздын улуу инсандары күтүп атат. Ошол улуу инсандардын арасында биз каалар элек ошол өнөрүңдү мындан ары улап, мындан ары ошол кыргыз элине өзүңдүн рухуң менен жакшылыкты колдоп жүрөсүң, биз терең ишенебиз. Элмирбек жөнүндө ар кандай сөз бар, ар кандай ой бар. Бирок бизге Элмирбектин улуулугу анын сөзүндө, ырында. Урматтуу туугандар, урматтуу берде маданият кызматкерлери, кесиптештер, урматтуу манасчылар, төк акындар, урматтуу ушул чармачылык тазектеген менин кесиптештерим, урматтуу досум Садык. Бүгүн мен баарыңарга көп айтам. Бүгүн сиздер бир канатыңардан айрылып отурасыңар. Бүгүн кыргыз эли бир канатынан айрылып отурат. Ошондуктан баарыңыздарга кайрат каалайм. Биздин элибиздин жүрөр жери, бейиш, жашаган жери биздин көкүрөгүбүз. Кош бол энем. Жаткан жериң жай болсун. Чоң рахмат. Сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Садык Ширниязовго агас берилет. Урматтуу улуу инсан сыйлап, улуу сөздү сыйлап келгендер, биз баарыбыз бүгүн бирдей аза тартып турабыз. Кейбеген киши жок Кыргызда. Бир эле үй бүлөс эмес, бир эле жакын саналаштар эмес, бир эле аны көрүп билип калгандар эмес. Деги улуу сөз деген, улуу салт деген,
ulu tarık degen, emniyeni azdek degen Kırgızdın bari bugün ila otura düğünde. Bekerinden aytılbasa gerek söz. Karaga eylap, talylap, karagan jurttun bari eylap dep. Buna bugün koronavirus dartına karabay, kançalığın kişi bu jerde turasыңар. Oşo ulu insandı, ulu adamdı akırkı saparga uzatууга көңүлүңөр чыдабай ушул жерге келип турасыңар. Тура ölüm деген алат экен, баарын алат экен. Ölümge эч ким, ажалга эч ким туруштук бербептир. Кезинде кылычын көтөргөн, жер жүзүнүн жарымызын бийлеген Чыңгыз хан деле өткөн дүйнөдөн. Тура Искендер Зулкарнайын деле өтүптүр. Темирлан Бабур деле өтүптүр. Бирок биздин Элмирбековичти жок дегенде 70 жашка чыгарып алсак эмне? Ошондо 70 жылдык тоюнда кабай калктын баары чогулуп, суусар дебетей кийгизип, кымкап чепен кийгизип, тулпар мингизип тойлобойт белек. Туура баары өткөн экен дүйнөдөн. Кезинде Улукбек өтүптүр, Фирдауси өтүптүр, Омар Хаям өтүптүр, Баласагын өтүптүр, Махмуд Кашкар өтүптүр. Бирок жок дегенде 50 жашка чыкса эмне? 50 жаш тою болгондо Кыргызга дүңгүрөтүп той кылбайт белек. Кыргыздын улуу инсаны, Кыргыздын сөзүн аздектеген, Кыргыздын көтөргөн кылычы, сундурган найзасы Элмирбек деп, элдин баарын 7 дубанды кыдырып той берсек дей ачпайт беле. 42 жаш деген эмне? Карачы. Келейин десең жаргат жери бүтүн, өлөйүн десең көр бүтүн болуп турабыз бүгүн. Айла жок ажырап. Айла жок ажырап турабыз улуу таланттан. Элмирбек деген ким эле? Элмирбек деген ырдын пиреле. Кайсы жери болбосо даоону шаңкылдап, күлсө күркүсү жаркылдап, кабагын ачып каркылдап, кайсы той болбосун, кайсы айтыш болбосун, кайсы сөз болбосун, кайсы оон болбосун, бүлөгөн кылычтай алдыда сунулуп турат эле го. Кечеден бери ырларын берет Элмирбектин кайта тирилип келгендей шаңшыган оону, кайталангыс таланты. Баягы Элмирбек, тирүү Элмирбектей карап отурдук телевизордон. Мына бүгүн акыркы сапарга узатып жатабыз. Эркек киши ыйлап айтып кечирип коелу туган. Ыйлай турган күн болуп. Ыйлай турган күн болуп турат. Себеби мындай талантты жоготкондо ыйлабасак, мындай талантты узатканда ыйлабасак качан ыйлайбыз? Качан көзүбүзгө жакабабыз? Элмирбек элдин гүлү болду, ырдын пири болду. Кайсы жерге барса да Кыргыздын намысын түшүргөн жок. Кайсы жерге барса да улуу Кыргызды дактап жүрдү. Ким менен болсун, кайсы жерде болсун, Кыргыздын тарыхын, Кыргыздын салтын, Кыргыздын маданиятын, Кыргыздын тилин көтөрүп, барктап, улуу сереге жеткизип жүрдү. Манасчы десең манасчы, оончу десең оончу, акын десең акын, санатчы десең санатчы. Санаттай Элмирбекти ким айта алды эле? Манас айтса, манасынан манасчылар суктанган. Оон айтса, ар бир оону шедевр болгон Элмирбек. Бүгүн айрылып турабыз Элмирбектен. Эмне дейбиз? Эмне дейбиз? Эми наркы дүйнөгө аттанып турасыңар Элмирбек. Нар жака барганда дагы мүмкүн өзүңдүн атаңдай болгон тукам күтүп алар сени. Эрте келдиң десең да күтүп алар, эрте келди десе дагы күтүп алар. Ашыкем тосуп алар сени. Айнан Элмирбек сен да келип калдыңбы деп. Ошол жерде эстекем бар. Эстекем меркелетип алып жүрөр. Жаткан жери жайлуу топурагы торко болсун. Ажалдан болбос кайтарыш, айылыңа көңүл айтабыз деп Исмайыл айткандар. Айылга көңүл айталы, бири-бирибизге көңүл айталы. Ушул өнөрдү алып жүргөн Яздек деген Элмирбектей дагы инсандар чыксын деп тилейли Кудайдан Кыргызга. Кудайга дагы ушундай акындарды берсин. Кудай дагы ушу Кыргыз элине ушундай оончуларды берсин. Кудай дагы ушундай залкар таланттарды берсин. Кош жаткан жериң жайлуу болсун. Сөз өнөр адамдардын атынан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Төкмакын Жеңишбек Жумакадырга берилет.
ыйлап турам деп эч ойлогон жок элем. Көз жумгандан бери ыйлап атып жаш түгөндү, уйку көрбөдүк. Элмирбекти көргөн ар бир инсан колун кармаган, өзүн жандаган, сүйгөн ким Элмирбекти көрсө, мен Токтогулду көрдүм, Эшмамбетти көргөмүн, Атайды көргөмүн, Ниязалыны көргөмүн деп айтса, эч жаңылбайт деп ойлойм. Анткени досум, улуу инсандарда кандай өнөр болсо, ошонун баарын денесине сиңирип, Токтогул мындай ырдаган, Ниязалы мындай комузду чеккен, Саякбай мындай манаш айткан деп бизге көрсөтүп кеткен, биз көрбөсөк дагы. Элмирбек досум өлгөн жок, түбөлүк жашайт. Мен ар бир дуамда, ар бир Кудайга жалынганымда сенин атыңды кошуп турам досум. Алыстап бизден Бекиндин досум арманга салып, эзилдим досум. Айтышарга жанымда сен жок, азырмен билсең жетиммин досум. Ажалдан алып, кала албай алып, алсызбыз бизди кечиргин досум. Замандын айткан чындыгын Элмир, санатын жашайт миң кылым Элмир. Жылт эткен өмүр бизде да бүтөт, жылмайып тосуп тургунуң Элмир. Коштогон арман, кургурум Элмир, кош болгун досум, булбулум Элмир. Жаткан жериң жайлуу болсун. Сөз досторунун атынан Таалай Керималиевке берилет. Урматтуу элим, элде мындай суроо турат. Элмирбек эмнеден өлүптүр деген суроо турат. Элмирбек чоң кайгыдан өлдү. 30 жылдан берки кыргыз эли көтөрүп тартып жаткан азап кайгыдан өлдү. Элмирбек мансап бийликтин асабынан өлгөн жок. Элмирбек бийлик үчүн, мансап үчүн бирин сатып, элин сатып, жерин сатып жүргөндөрдүн азабынан өлдү. Элмирбек ар бир кыргыз жараны 15 күнгө жете турган акчасы жок. 5 килограмм un келгенде энесин көргөндө ыйлаган энелердин көз жашынын асабынан өлдү. Элмирбек, мен бүгүн айтат элем, коркпой туруп айтам. Өткө астыда айтып кеткен, Садык айтып кеткен, Жеңишбек айтып кеткен белгилүү инсандардан, Токтогул атабыздан улук деп коркпой айтам. Анткени биз мунун үнүн угуп жанынан, жүзүн көрүп жүрдүк жанынан. Ошонусу менен биздин жүрөгүбүздө улук бойдон калат. Элмирбектин бардык касиеттер айтылды. Бирок жанында жакын жүргөн дос катары дагы бир белгисиз касиети бар эле. Бул Элмирбектин көз ачыктыгы бар эле. Bir nerseni seзе биле турган жайы бар эле. Ал тууралуу бир нече мисалдарды мен кийин бир жерде болсо далилдеп айтып берем. Кандай себептерден канча жолу ажалдан калгандарыбызды айтып берем. Ошонун баары мамлекетте эмне боло турганын көзү сезип билип турган жаран эле. Элмирбек мен акыркы көп айтпайын, акыркы 3 жылда эртең менен саат 7'de
Elmirbектин будильниги менен ойгонуп Кудайдын куттуу күнү WhatsApp'та чыкканда Элмирбектин батасы менен элге жазган каалоо батасы менен ойгонуп ошону биринчи окуп ошого эмне деп жооп береримди билбей амин айтканың келсин дегенден башканы айта алган эмесмин. Бүгүнкү күндөн баштап ар күнү мен ошол убакта амин эмкемдин жайында даттан берсин деп турам. Көзүм өткөнчө башка арга жок. Мүмкүн болсо азыр ошол мамлекетке жазган акыркы бир батасын WhatsApp'та жүрөткөн мен окуп коеюн кыска кылып. Биздин керемет, эң кымбат, эң таттуу күндөр элибиздин эртеңине, урпактардын уланышына, уулдардын мурасына арналып жашаган күндөрүбүз. Айкөлүбүз баштаган ата бабанын алдындагы карсыбызды актоого болгон ар бир аракетибиздин чыккан майнабы менен жакшы натыйжасы. Canımız menen sezip, denemiz menen tuyup, közümüz menen körüp, kulağımız menen uqqandan artkan kanday rahat var. Men albaktıga жетүү сиздерге жана азыркы мамлекет башындагыларга өзүм болгон үмүт ишеним зор дейт. Ушундай үмүт, ушундай каалоону, ушундай батаны күнүгө жазат эле, күнү кеттермен жазат эле. Hem ayla çok, emke dozum. Men Kuday'dan Kuday müziği geçirsin, bir ele dersen surayım. Beni de elektriğe alıp gidip bir işten ögözdü, koşsa gel. Hoş bol dostum, hoş bol. Jatkan yerin jaylı olsun. Артында kalgan bulda ballarına Kuday'ım uzun ömür versin. Hoş bol dostum. Сөз жердештерінің атынан профессор Жаңғырбек Бокошов ағазға беріледі. Қадірлі қалайық. Бүгін қырғыз рухының, қырғыз жан дүйнөсінің желбіреген бір желеге жалп етіп түсіп отырады. Бүгін қырғыз елінің улуттук ар намысын коргогон эр жүрөк бир сакчысы көздөн кайын болуп отурат. Ажалды мыкачы дейбиз, ажалды ташбоор дейбиз. Бирок 40-тын кырына жаңы келген Элмирбекке кол көтөрөт деп ким ойлоду эле? Арабыздан шапчылып кетет деп ким ойлоду эле? Ташка тамга баскандай таасым сөзү бар эле. Kurç kılıçtın mizindey ötkür oyu var ile. Karda yapmak niyeti var ile. Yürek kılın çertken oğunu var ile. Bugün Elmirbek yok. Toktoğul menen Eşmambet içken, bulaktan su içken. Toktoğul menen Eşmambet yanaşa bastırgan yolda baskan. Toktoğul menen Eşmambet üzöngüleştirip Таңшы ырдаган буракандын белинен устаты Тууганбай акын менен шаңшы ырдаган Элмирбек бүгүн жок. Кыргыз эли кыргыз болуп турганда элдин сырын сырдашар, муңун муңдашар, дагы далай акын чыгар, дагы далай ырчы чыгар. Бирок Элмирбекте ким болот? Элмирбектин ордун ким толтурат? Жай турмушта жайдары көп сүйлөгөн, көп тыңшаган,
Суроо берсең гүлмүңдеп кыска жооп берген. Ушунчалык карапайым, ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык ак жүрөктөн эле бүгүн Элмирбек жок. Элмирбектин ырын дагы далай угабыз деп ойлочу элек. Элмирбек менен дагы далай көрүшөбүз деп ойлочу элек. Элмирбекке дагы далай бата беребиз деп ойлочу элек. Бүгүн ажал деген арсыз экен. Көзү бар, жүрөгү жок экен, кулагы жок экен, арабыздан Элмирбекти алып кетти. Кош Элмирбек, жараткандан сурарыбыз, жаткан жериң жайлы болсун, топурагың торку болсун, жаныңа бейиштин орун берсин. Кош. Сөз туугандардын арасынан бир тууган агасы Айдарбек Иманалиев агасга берилет. Мактуу калкым, бүгүн Элмирбегиmin жашоо адамдын баарына келишүү өлүмгө моюн сунуп арабыздан кайтышып кетип отурат. Эним бул жашоодо аз жашаса да, саз жашап, кыргыз эл үчүн, кыргыз элдин маданиятына эмгегин сиңирип, алгылык иш кылганы алдыда айтылган инсандардын сөздөрүнөн билинип турат. Не дейм? Ажалга айла жок экен. Арабыздан кетип отурасың, кагылайын иним Элмирбек. Жаткан жериң жайлы, топурагың торку болсун. Кош, асыл залкарым. Элиң, кыргыз элиңин жүрөгүндө, элиңин арасында бир туугандарыңын, жора жолдошторуңун, досторуңун, шакирттериң жүрөгүндө дайым сакталсын. Сөз шакирттеринин атынан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Төкм акын Азамат Болгонбаевге берилет. Кыйырлары менен кылымдарды аралап келген Кыргыздын карт тарыхы оор жоготууга учурады. Анткени ошол карт тарых сизге окшогон асыл урпагын жоготту. Кыргыздын бүгүнкү күнү дагы оор жоготууга учурады. Анткени ошол карт тарыхтан бери уланып келаткан Кыргыздын улуу рухун алып жүргөн сиздей замандашын жоготту. Тилекке каршы Кыргыздын келечеги дагы оор жоготууга учурады. Анткени Кан Манаста айткан романдын ырчуулунан бери келаткан улуу акындардын жолун улаган сиздей баба. Сиз өмүрдө коркуп жашабай, толкуп жашадыңыз. Сиз өмүрдө жалкып жашабай, бүтүндөй ааламга сыйбас океандай чалкып жашадыңыз. Кече сүрөттөрүңүздүн көбүн карап олтурсам, көпчүлүгүндө күлүп түшкөн экенсиз. Демек сиз асмандагы күн сымал баардыгына тийип жашадыңыз. Сиз кумурскадан баштап Кудайга чейин сүйүп жашадыңыз. Сиз өзүңүз аздек туткан, өзүңүз жакшы көргөн ала тообуздан дагы бийик жашадыңыз. 2001 жылы сиз анда улуу өнөрдүн учугун улаган жылдыз болуп жанып турган учуруңузда мен такасы жешилген батинкемде Ош базардан алган чоң чапанымды оронуп алып келген айтышты бүгүн дагы эстеп отурам. Тилекке каршы ошол айтыштын аягы, ошол айтыштын акыры ушинтип түбөлүк менен бүтөт экен. Сиз романдын ырчуулунун артынан кеттиңиз.
Siz Арыстанбектин артынан кеттиңиz. Siz Токтогулдун Эшмамбеттин. Андан бери карасак, Ашыралы атабыздын, Тууганбай атабыздын эстебиз, атабыздын артынан кеттиңиз. Сизге өнөрдө шакирт дагы болдум. Кудай насип кылып буйруган экен, өкүл бала да болдум. Устатым катарындагы, асыл замандашым катарындагы, атам катарындагы мен сизге миң разымын. Siz de жалпы кыргыз элине разы болуңуз. Кош болуңуз ата. Урматтуу мекендештер. Эл улуу Элмирбек агабыздын жаны учса да жамалы калды. Элмирбек агабыздын сапары бүтсө да саптары калды. Заманыбыздын залкары өлүмдү өзүнүн өрнөктүү өмүрү менен жеңе алды. Бардык өнөр дүйнөсүнүн өкүлдөрүнүн атынан үй бүлөсүнө, жубайына, уул кыздарына, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Айла жок ажал улук. Кошуңуз ага. Жараткан өз мээримине алып, жаннаттан сизге жай берсин. Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Ушуну менен Кыргыз Республикасынын эл артисти Иманалиев Элмирбек Калиловичти акыркы сапарга узатуу зыйнатын жабык деп жарыялайм. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу мусулман тургандар, акыркы сапарга жаназага ушундай турмуздар. Ушундай арт жака үй тарап койдур. Жаназа кылат. Жаназа кылат. Жакта элдер кошулуп баштайт аялдар. Койбойт. Аласа бересесин тактап коюудагы бул динибизде калынып келген нерсе, ошон үчүн жакындарынан келип аласа береселерин тактап койсун. Айдар байке астып өтүп аласа береселерин тактап койсун.
жакшы иш экенин жүрөгүбүздөн тасдиктап жаназага туралы элибизде сактап турганыбызга Bu karanlık tüm gözünü evine gelen gün boyunca